Assalamu alaikum. Muna оңдоо KG kanalının катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Мына бүгүн биз бензин насос тууралуу сөз кылабыз. Мына оңдоо KG каналына суроо беришкен эле. Мына суроо ушул бензин насос тууралуу суроо болгон. Бул бушный эскиси эле, бул рабочий. Азыр иштеп жаткан бензин насос. Biz бұл бензин насосты чечпейбиз. Сиздерге чече турган жолдорун гана көргөзүп беребиз. Кантип чечип алмаштырып замен кылса болот деген эле. Мына ушул жерде 2 болт бар. 12. Ошону чечип мынакей. Ушул жерден түшөт. Бир жагына головка, 2 головка менен 12 головка түшөт. Ошо менен бошотуп, мына жерде 2 патрубкасы бар. Бактан келген, и бак карбюраторго карап кирген жагы бар. Ушул жерлерден чечип, замен кылып алмаштырып алсаңыздар болот. Азыр бизге бензин керек болгондуктан бензин алып жатабыз. Эски бензин насосту мындай кылып үстүнө болт фартетип койгонбуз. Бензин керек болсо ушул жерден сордуруп ала беребиз. Чыгарып иштешин текшериш үчүн мына ушундай кылып текшерип алсаңыздар болот. Айта кетчү нерсе, биздей кылып мындай фартетпей эле коюңуздар, сварка кылып ширетпеңиздер. Себеби иштеп калган болсо кайра ордуна саласыздар. Ошол турган жерде деле мына патрубканы сайылган боюнча, мына экинчи карбюраторго кирип кетип аткан жагын чечип туруп эле замокту басып көрсөңүздөр, бензин чечкен болсо бензин насос иштеп аткан болот. Эгер иштебей турган болсо алмаштырасыздар. Мына ошону дагы айтып коеюн. Ушундай бизге 1,5 литр бензин алынды. Мына азыр иштетебиз. 2 болт менен чечип алмаштырып, кайра ордуна салып алсаңыздар болот. Ичи мындай эле болот. Болгону биз бул жагына кошумча кылып дополнительный фартетип койгонбуз. Чтобы колго күч келбеш үчүн, оңой болуш үчүн басканда. Буну постоянно рабочий кылып өзүбүз бензин алганда же башка бир нерсе соргондо насос катары иштетебиз. Мынакей, кимге дагы ушундай насос керек болсо ушундай кылып жасап алсаңыздар болот. Бензин насос замен боюнча ушу 2 болтту чечип, ошону алмаштырып алсаңыздар болот. Оңой эле. И астына прикладка кетет мына жерден. Анда койгонду унутпаңыздар кайра.